Туугандар, бүгүн сиздерге бизде болуп аткан лучевой система отопления жөнүндө сөз болот бүгүн. Жана ошол лучевой системага биз азыр теплополдарды кошуп монтаж кылып жүрмүз. Мына азыр полипропилен трубалар келди. Горячий ысык суудуку. Ассаламу алейкум, Улук, кандайсың? Жакшы. Улук, сен бул жерде азыр лучевой система жасадың да, отопление? Мурда темирден сатып элең да, бул лучевой система менен темирдин айырмасы эмнеде экен, Улук? Суудун көлөмүндө, эмнесинде? Лучевой системанын негизи темирде суу көбүрөөк болот бир аз. Анан короткий циркуляция берип калат анча-мынча. Бул бардыгы бирдей ишсейт, анан суунун эмеси бирдей ишсейт, суунун көлөмү аз болот. Негизи канча жыл болду иштегениңе? 14-15 жыл. 14-15 жылдан бери отопление жасайсың, туурабы? Сваркада жүрөт, мына туугандар, мына Улуктун азыр иштерин көрөлү. Эгер билгендер сынаңыздар, болбосо комментарий жазып калдырып кетет. Кайсыл жерин эмне кылыш керек? Мына азыр бул жерин теплопол жасаган турбайсың, Улук? Эмнеси өтөн бул жерин теплопол кылдың? Бул жер кичиген кухня, анан бутка жылуу болсун, анан буягы хозяин клиент айткандай ушу айнекке жылуураак болсун деп жакын таштап. Жакын таштаган турбайсың го атайын, теплопол. 20 шлангылар турупсуң, 20 иштеп. Азыр көбү 15тик 16 урат да. Сен 20 эмнеге 20 кылдың? 20 күчтүүрөөк дагы. Күчтүүрөөк болсун да, биз дагы радиатор да коюпсуң, Радиатор. Бул кайсы 16лык турбаларбы, металлопласттар? Металлопласт 16лык менен чыгарыпсың го. Бул азыр холл болду, бул жүр биз менен. Эми бизге ката түшүндүрүп кет. Бул кире бериштер ошондо мына бул. Главный кирген жер экен, Андан кийин булчу? Туалет. Бул жер туалет экен, туугандар. Мына туалетке да теплопол коюп, алды эме турган жерге гана коюлбайт. Бул жер инсталляция болуп турбайбы? Андан кийин дагы кайсы жерге кылдың теплопол? Бул жак санузел. Санузел өзүнчө турбайбы, туалеттен? Душ, ванна өзүнчө экен, ар жак туалет. Бул жер да холл экен, Холлду да теплопол кылыпсың, Себеби баягы басканда бут жылуу болуп турсун дедиң да. Эми өзүң жаткан жерлерди теплопол кылбадың, адамдар жаткан жерлерди. Эмне себептен теплопол кылбадың? Адамдарга жакшы болсун деп. Баягы приятный болсун да. Ошол туугандар, мына тура радиаторлордо анан дагы бир суроо да, Улук. Биметалл радиатор, анан обычный радиатор мындай кимиси жакшы деп ойлойсуң? Бул алюминий да, обычный биметалл эмес. Жер тамдарга биз көбүнчө биметалл коебуз, ушул эле жакшы болот да. Ушул эле жакшы болот, Обычный радиатор. Анткени обычный радиатор тура айтасың, жер тамдарга коесуң. Этажка болсо биметалл болот, Анан дагы бир нерсеси бар да, Улук, мен түшүнүп калдым да, биметалл буга караганда кыйла кымбат да. Кымбат. Алюминий арзаныраак, бирок ошо биметаллга караганда ошондой эле иштейт, туурабы, иштегени? Жылытканы да жакшы да. Ошон үчүн туугандар, таңдаганда обязательно биметалл эмес, жөн эле обычный алюминий радиатор алсаң болот. Бул балдардын комнатасы окшойт, Бул ата-энесинин комнатасы го дейм бул. Ата-энеси жаткан комната, родительский деп коебуз го биз. Бул жак зал экен. Зал бекен бул жер. Зал болуп келет. Мына зал экен, туугандар, залга дагы теплопол эмес, жөн эле. Азыр астыга пенопласт үстү таштайсыңар бул жерге. Пол пенопласт ташталып. Уже теплопол да болуп калат экен, Теплополдун эмесин аткарып калат, туугандар. Ушул эң жакшы кылып, мына Улуктун өзүнүн ошо баягы рекомендациясы экен, бул клиенттер болгон. Баягы эмелер стяжка баягы бутка суу өтүп кетпесин деп пенопласт таштап алыптыр хозяиндарына. Бул эмне болгон комната бул? Бул родительский, ошол экен, родительский экен. Ар жак комната, эгер ар жак комната холл болсо, значит бул родительский да. Родительский 27 эле батарея коюпсуң, Себеби 40 коюйн десең батпай калат го дейм. Батпайт. Ошон үчүн мына азыр ошонун расчетун алып, эме коюп тур, анан бул жерге да пенопласт чаткырылат экен. Пенопласт чаткырып, ошону утепление болуп калат экен дагы. Эми туугандар жүрүңүздөр, котельныйга кандай меш коюлган Улук өзү көргөзүп берет. Туугандар, мына жерге жөнөкөй эле обычный эле мына биздин Гефестин мешин коюлду, туугандар, Улук. Ушу меш менен эле Улук коюпсуң, бул мурдагыдан караганда кандай тезисиди, кандай болду разница? Жарым чака менен даже ысыды да. Жарым чака менен ысыды, себеби бул суудун көлөмү системада аябай аз да. Анан плюс мына буферди коюпсуң, бойлорду. Бул кандай жардам берди бул ушул? Ушул негизи өтө жакшы жардам берет да. Анан бул подача өзүнчө келди, обратка өзүнчө иштей берет. Свет жок убакытта дагы кыйналбайт печка. Кыйналбай иштей берет, Мына туугандар бүт баары эме болду. Анан дагы зырный клапан мына оригинал биерди коюлду. 3 бар коюлду. Кудай сактасын. Резко өчүп калса деле, бирок бойлор бар да.
Анан еще плюс 50 эме коюпсаң, 50 литровый коюпсаң. 80 литр. 80 литровый. Мына 80 литровый бул туура коюлганда мен улуктун туура деп эсептейм, анткени чоң коюлат. Анткени суунун көлөмү чоң да, бул бир момент эгер свет өчүп калса, ушул жака нагрузка бойлерге келиш керек да. Анан бул жерде эми азыр көп жылдан бери свет деле өчпөй калды, улук. Байкадыңарбы? Шаарда Бишкекте негизи көптөн бери свет өчпөй калды. Өтсө да 1 саат өчөт максимум. Үй ага сразу муздап кетпейт. Анткени үйдүн баары утепление болгондо. Мына коллекторлор каяка кеткен? Üstünkü коллекторлор лучевой системаныкы. Бул лучевойдугу. Үстүнкүсү лучевой. Ылдыйкысычы? Ылдыйкысы теплый пол. Теплый полга. Булардын баарын подвалга түшүрүп, жакшы кылыпсың, бирок баарын бир жерге түшүрүп, аккуратный кылып жыйыпчы. Көп үйдүн ичине коет го, анан ошо бул жака койгону мен өтө туура деп эсептейм, улук. Анткени туура кылыпсың да, ошол. Бул мына ошол лучей бойлерден бияктан кирип турбайбы? Бойлерден кирип, анан подача кетет, анан кайра обратка бул менен келип калат экен да. Могу насос менен иштейт турбайбы ошондо? Насос менен. Теплый полдуку ошондо бойлерден каптандан ылдыйраагынан алыпсың, Ичине салып. Мына молодец. Ушул өтө туура кылды. Анткени мына теплый полго 70-80 градус кереги жок. Теплый полго 50 градус эле жетиштүү. Мына азыр бул жерде градустун теле көргөзүп турат да. Ушул өтө туура болгон эсептейм. Эң жакшы решение болгон эсептейм. Рахмат туугандар, каналга катталып лайк басып, элдерге таратып коюңуздар.